Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20-октябрь 2024 жыл мен сиздерге Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген асан чектен сатыла турган 2 кабаттуу сонун сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек, баардык шарттары бар, даяр үй экен. Келесиздер, жашайсыздар туугандар. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттагы Тыны билесиздер. Ошол Тыдан 30 адырды көздөй бул жака бир аз эле түп-түз жүрүп келгениңиздерде мына чоң трассанын боюнда жайгашкан Россия заправкасын көрөсүздөр. Заправканын жанындагы көчө менен кыргыз чекке дагы кирип кетсеңиздер болот, билесиздер туугандар. Ошол Россия заправкадан өтүп эле оң тарапты карасаңыздар мечитти көрөсүздөр. Бул Асан чектин мечити туугандар. Мечиттин жанындагы ушул көчөгө кирип 250 метр түз жүрүп барып, оң тараптагы 3-чү көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ош шаарына жакын 15 мүнөттө жетесиздер. Бул жака дальше жүрсөңүздөр 30 адыр өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Келди мына. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар, даяр үй туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Жаңы эле салынган үйлөрдүн бири. Кааласаңыздар айтып өттүм, Ош өзгөн трассасы тараптан, кааласаңыздар Ош Алай трассасы тараптан кирип келе берсеңиздер болот. Эки жолу бар. Ош шаарына деле бир 15 мүнөттө кеңири жетип кала аласыздар, Кудай буюрса. Үйдүн чек арасы ушул жерден башталат. Ворота, забор, анан о кошунасынын границасына чейин болуп калат, воротасына чейин. Жери канча дей турган болсоңуздар, 6 соток, кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар. Анан үйдүн 2 местный септиги деле бар экен. Мына туугандар, ушул жерден сонун болуп көрүнөт экен, мага жакты. Анан вариант обмен жолдорун сурапмын, кийин эсине чалып, келип, дагы да бир толук маалымат алып, көрүп сүйлөшөсүздөр туугандар. Балким мынайт, балким мынага чалсадам дейт. Мен ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишесиздер. Ушул жерден үй сонун көрүнөт экен. Ушундай. Анан бул айылда билесиздер, мектеп, бала бакча, мечит, магазин баардыгы бул айылда бар. Маршруттук каттамы деле бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттайт. Мына чоң воротаны ачып кирип келе бересиздер. Ылый тарабы бурч жак экен. Үйдүн алдына болжо менен 4 машина кеңири батат туугандар. Анан бул 2 кабаттуу үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, мен башында эле айтып коеюн. Ылый тарабында подвал бар, подвалда умный печка орнотулган туугандар. Паровой отопление батарейкалар болсо, биринчи кабатта, экинчи кабатта баардык бөлмөлөрдө бар. Умный печка менен эле үйдү жылытып бересиздер. Анан 1-2 комнаталар бар экен, кухня, санузел сыяктуу. Алары теплый пол экен туугандар. Үйдүн узун турасы 13-7-ге 10. Ушундай чоң, даяр үй экен туугандар. Азыр мындай кылайын туугандар, мен биринчи үйдү көргөзүп берейин, анан чыгып дагы да бир толук маалымат берем. Мына жакта подвалы, бийиктиги 3 метр, умный печка ушул жакта жайгашкан туугандар. Эми квартираңыздар болсо, же жеңил автоунааңыздар болсо, эсине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр, балким мынайт туугандар, балким мынабайт. Так. 2 местный септиги, бирөөсү мына жерде, бирөөсү турник туратпы? Ошол жерде болуп калган, 2 септиги бар. Так, мына жагы бассейн, семейный баня, 3 очок, самор, бул жагы болсо кухня. Үйгө мына ушул кухнянын эшиги аркылуу киресиздер, же өзүнүн эң негизги эшиги деле бар экен, ошол тараптан дагы кирип чыгып турат экенсиздер туугандар. Азыр ачкычын унутуп калыптыр. Мен ошол үчүн кухнядан чыгып эле көргөзүп берем, кухнядан кирип. Мына туугандар, 2 лестницасы бар экен, ал жактан чыгып кире бересиздер туугандар. Сонун болуп жасалды дейт, акчаны аябадык дейт, өтө жакшы качествода салдык дейт. Эми шартка байланыштуу көчүп атат экен, ошол себептен эле сатабыз деп мага эси информация берди туугандар. Жакшы качествода, жакшы проектте салынганы итак деле мындай көчөдөн караганда көрүнүп турат. Мындан бул сатылуучу үйдү колдон чыгарбаңыздар, келесиздер, жашайсыздар, даяр үй экен. Ушундай. Так, мына бул жагы тепкичтери мрамор таш менен жасаганбыз деди. Бул жагы мына дубалдарын көрүп атасыздар, кафели болгон экен. Кийин арчып койсоңуздар эле таптаза болуп калат. Мына туугандар, кухнянын эшиги менен кире берейин. Мына туугандар, бул кухнясы. Буюм тайындары туугандар, эмнени көрүп аткан болсоңуздар, баардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейин деди. Баардыгы калат деди туугандар. Ушундай. Бул ошондо кухнясы. Өзүнчө эле бир кеңири экен. Бул жакта мындай чыксаңыздар, бул биринчи бөлмөсү. Жалпысынан 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Узун турасын айттым, 13-7-ге 10. Паровой отоплениянын батарейкалары баардык бөлмөлөрдө 1-2-ден киргизилген. Так.
Санузел екен бұл жақ. Унитаз, душевой кабина бардығы бар. Ылдый тарабына қараңыздар, мына полы ушундай сары жыгач екен. Бұлар қымбат болот денейім деп мага түшүндүрүп берди. Бұл жақта шкаф жасалған екен, стол. Бұл детский. Бұл жақта сағат тұра тұрған стол, шкафчиктері бар екен. Көрдіңіздер. Эми туугандар кийин ээсине чалып, үй тууралуу дагы да бир келип толук маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт билесиздер. Азыр мына эң негизги эшиги кирдим деп элестете бериңиздер. Мына жака жүрсөңүздөр эң чоң бөлмөсү, зал, конок бөлмөсү. Кондер бардыгы бар экен. Калат туугандар. Так, анан жакшы жери подвалга түшүп кете турган өзүнүн мына ушундай лестницасы деле бар. Азыр көргөзүп берем аны деле. Экинчи кабатка чыга берейин. Сонун экен бирок. Мына лестницалары да бышык экен, мындай кыйчылдак эткен чыкканда. Көрүп атасыздар. Бул экинчи кабаттын холлу. Мындай кеңири. Караңыздар. Так, экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Азыр бул жерде 3 шкаф бар экен. Бул деле баардыгы калат. Мындай. Айнек терезелер деле мына панорамный экен. Азыр жабып коюптур. Мына беговой дорожка, велосипед бардыгы калса керек экен булар деле. Мага калат деди. Бул детский. Балдардын уктош бөлмөсүнө. Потолокторуна баа бериңиздер, дубалдарына баа бериңиздер, туугандар. Караңыздар. Өтө сонун болуп жасаптыр. Охо, дубал башкача го. Дубал өзү эле шкаф экен, туугандар, полочка. Полкалар даяр экен деп айтканда. Анан ал жак кандай болду? Бул экинчи кабаттын санузели, караңыздар. Душевой кабина, отопление батарейкалары, ристон, унитаз, раковина бардыгы бар экен. Ушундай. Действительно чоң үй экен. Сонун. Караңыздар. Так, бул жака чыксаңыздар, мына бул офис окшойт туугандар. Мына жакта сейф бар экен, эгер сейф керек деп алмасаңыздар. Анан туугандар, мына камералары бар. Көчө тарапты, үй тарапты, короону бардыгын карап турат. Мына компьютерден карап турат экен. Алсаңыздар, телефонуңуздарга деле подключение кылсаңыздар болот, камераны билесиздер, тууралуу колдон келишинче маалымат бердим. Мына жакта кухнясы деле бар, көргөздүм аны деле туугандар. Ушундай кыскасы. Сонун экен. Так, мына жактагы бурушатканы басып келсеңиздер, бул жагы дагы бир турник. Аны үйдүн мал жагында деле место калтырылган. Так, бул жагы болсо ачып көргөзүп коюн. Бул сыртка жакынасы туугандар. Жакшына көргөзүп коюнчу. Раковина, көзгө бардыгы деле бар экен бул жакта деле. Сонун. Жакшы экен. Келип эле жашай берет экенсиздер, кудай буюрса. Азыр сонун болуп турат, хан сарайы өзүнчө эле. Эми ал жагында көргөзүп берейин. Жер алты сот экен. Анан ал жакта 3 очок, самур, бүт бардыгы бар. Той топур кеңири, кудай буюрса өткөрө бересиздер, караңыздар. Мына төрт тарабында сыркы тапчаны деле коюп алсаңыздар болот. Сосы вариант көп. Бул жагы санузел. Аристон, мына казып коюп турат, ал жагын баня, бассейн кылып алсаңыздар болот. Бассейн даяр уже. Мындай казылып, чашка болгон экен, тегизделип сонун болуп. Бул жагын бир баня кыласыздар дагы. Бул жагы баня. Ал жагы болсо бассейн туугандар. Сиздерге подвалын көргөзүп берейин. Мына ылдый тарапта экен. Мындай түшүп барасыздар. Эшикти ачасыздар. Бул подвал туугандар. Кошумча емкость бар. Подвалга деле суу чыгарылган экен. Ушундай. Анан мына эшикти ачсаңыздар, лестницасы. Жанагы экинчи кабатка, биринчи кабатка ушул жактан деле чыгып түшүп турасыздар туугандар. Ушул жери деле жакшы экен. Бул да мына кандайдыр бир кладовка. Керектүү бир нерселер коюп туруш керек да. Бул жагы мына көмүркана. Мына жакка жүрө турган болсоңуздар, умный печкасы жайгашкан. Вычкасы деле бар экен. Түтөп кетпейт экен мындай айтканда. Умный печка бар. Канча дей турган болсоңуздар, $180,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Айткан басында эч ким сатпайт. Келип содлашып сүйлөшүп көрсөңүздөр, жакшы түшүрүп берет экен. Барыңыздарга ийгилик.
ээси номери болсо ушул видеонун экранында жазылган, өзүнө чалыңыздар. Действительно андай жакшы качествода, жакшы проектте салынган экен. Мына көчө тараптан деле көрүнүп турат, туугандар, макташтын деле кереги жок. $180.000 жакшы кеме бар.